Аскерлерибизди үйгө кайтарууну каалайбыз. АКШ президенти Дональд Трамп Ооганстандагы аскерлерин толук чыгарып кетүү ниетин кайталап, бирок азырынча так бир күндү айткан жок. Шейшембиде Кабул өкмөтү 900 талиб согушкерин абактан бошотту. Коронавирус жуккан 297 адам катталган Нарын облусундагы эпидемиологиялык кырдаал курч деп бааланууда. Нарын шаарында төрөт үйүнөн анализдин жыйынтыгын күтпөй үйлөрүнө кетип калган аялдардын үстүнөн сотко чейинки териштирүү башталды. Тажик бийлиги үйлөнүү тойлорун өткөрүүгө убактылуу тыюу салды. Эпидемиологиялык абалдан улам азырынча андай массалык иш-чараларга уруксат берилбейт. Кыргызстандын саламат сактоо министрлиги коронавирустун белгилери байкалса, сөзсүз ооруканага кайрылуу керектигин эскертти. Министрдин орун басары Нурболот Үсөнбаев вируска чалдыккан айрым адамдар өз алдынча дарыланып, ар кандай чөптүн кайнатмасын ичип же башкача өзү билгендей дарыланып, реанимацияга түшүп калган учурлар катталып жатканын айтты. 27 майга карата Кыргызстанда коронавирус 1520 адамдан табылды. Алардын ичинен 16 бейтап кайтыш болду. 1043 киши айыгып кетти. 461 ооруканада жатат. Алардын 4-өөнүн абалы оор деп бааланууда. Министрлик Нарын шаары менен Актала району оорунун очогуна айланганын белгиледи. Жаңы катталган 52 адамдын 17си Нарын облусунун тургундары. Соңку кабарларга караганда, Нарын шаарында төрөт үйүнөн коронавируска алынган анализдин жыйынтыгын күтпөй үйлөрүнө кетип калган аялдардын үстүнөн сотко чейинки териштирүү башталды. АКШ президенти Дональд Трамп Ооганстандагы аскерлерин толук чыгарып кетүү ниетин дагы бир ирет билдирди. Бирок азырынча так бир күндү айткан жок. Биз 19 жылдан бери ошол жактабыз. Менимче бул жетишерлик. Биз абдан позитивдүү сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатканыбызды алар да түшүнүп турушат. Аскерлерибизди үйгө кайтарууну каалайбыз. Ушул тапта Ооганстанда өкмөттүк күчтөргө окутуу, машыгуу иштерине көмөк көрсөткөн 12 миңдей америкалык күч кызматкери бар. Вашингтон ооган аскерлерин камсыздоого дагы жылына 4 миллиард долларга жакын каражат бөлүп турат. Трамп буларды эске алуу менен чөлкөмдөгү тынчтыкты камсыздоо кымбатка түшүп жатканын айтып келет. Быйыл февралда күтүүсүздөн Вашингтон менен Талибан мунасага келди. Анда америкалыктар Ооганстанды таштап чыгып кетери макулдашылган. Бирок ага чейин оогандар өздөрү дагы милдеттемелерин аткарышы керек. Маселен, талиптер 1000, ал эми Кабулдагы президент Ашраф Ганинин өкмөтү 5000 кишини абактан бошотушу шарт. Март айынын ортосунан тарта жүрүшү керек болгон бул процесс күтүлгөндөй болбой жатат. Элдешүүнүн алдындагы сүйлөшүүлөр улам үзгүлтүккө учурап, Талибандын чабуулдары токтобой келди. Ошол эле учурда баардыгы теңирден тескери кетти дегенге да болбойт. Айт майрамы учурунда талиптер атышууну 3 күн токтотууну сунуштап, өкмөт аны кабыл алды. Макулдашуу аяктаар күнү 26 майда Кабул дагы 900 талипти абактан бошотту. Түрмөдөн чыгарылганыма өтө кубанычтамын. Бул тынчтыкка жана ислам суверенитетин калыбына келтирүүгө карай дурус кадам. Оогандардын ички диалогун баштоосуна карай жакшы кадам. Биздин лидерлердин көрсөтмөсү. Ошондой эле келишимге ылайык биз согуш талаасына кайтпайбыз. Биз жетекчиликтин нускамасын угабыз жана кадимки турмушубузду улантабыз. Ошентип, жоочулар туткундагы 245 адамды жана мамлекеттик кызматкерди кое беришти. Ал эми башы азат болгон Талибандын өкүлдөрү 2000 чамалады. Айрым талдоочулар Ооганстандагы тынчтык сүйлөшүүлөрү жемишин берсе, Дональд Трамп үчүн шайлоонун алдында зор иш болмок деп айтып жатышат. Чөлкөмдөгү аскерлер дагы мына ушуга утурлай чыгарыла башташы ыктымал деген талкуу жүрүүдө. АКШда президенттик шайлоо быйыл ноябрдын башында өтүшү керек. Али Токтакунов, Азаттык. Булар Актөбө облусундагы ортолук базарынын соодагерлери. Алар базарды ачууну талап кылчу болушкан. Барлыгына налогун төлөп отурмуз осы убакытка дейин. Базарыбызды ачып берсин, биздин күнгөрүшүбүз осы отурган халктын ар кайсынын басында 2-3 кредити бар. Осыган сеніп алган кредит, оны немизбен төлөйбүз. Шаардын башкы санитардык дарыгери Аманжол Утегалиев азырынча базар качан ачылары белгисиз экенин айтты. 18
және 25 майда базар ашылады деген ойда болған, ондай. Бірақ аурудың көбеюіне байланысты, яғни өткен 7-де 15% ауру көбейсе, осы 7-де 25%-ке көтеріліп кетті. Республикамыздың бас дәрігерінің қаулысы бойынша 7%-тен кейін ауру көбейетін болса, бұндай көп адам көп шоғырлатын жерлерге ашу рұқсат берілмейді. Қазақстанның Орал шаарында базар 18 майда açılмақ. Бирок карантин улам узартыла бергендиктен ондогонадан базардын ачылышын талап кылып, товардын жана тейлөөнүн сапатын көзөмөлдөө департаментинин алдына чогулушту. Базардын директору $1 миллион зыян тартты. Ал сыяктуу эле ар бир соодагер 1,5 миллиондон 2 миллионго чейин зыянга учурады. Анткени тез бузулуучу жайкы товарларды алып келип алган элек. Товар сатылбай кампада туруп бутулуп кетти. Биз баарыбыз күйдүк. Бир аз убакыттан кийин шаардын башкы санитардык дарыгери Маданият Таноов чогулгандарга чыгып, базар 2 күндөн кийин ачыларын билдирди. Шаардагы бардык соода жайларын изилдеп чыгабыз. Биз бул жумушту 1-2 сутка ичинде бүтүрөбүз. Мына ошондон кийин базар атайын талаптардын негизинде ачылат. Наверное, в течение суток, да, 2 мы завершим. Ал эми Тажикстанда болсо абал бир аз башкачараак. Базарлар ачык, бирок ага барган кардар аз. Маселен, Хатлон облусундагы эң ири Хулбук базарында соодагерлердин иши жүрүшпөй турат. Адатта адамдын көптүгүнөн быкпырдай кайнаган базарда азыр көптөгөн соода жайлар ээн жатат. Ушул тапта коронавирус коркунучу күч экенине карабай, коңшу Тажикстанда базарлар ачык. Ыдрис Исаков, Азаттык. Ушул жана башка баяндар менен кеңири Азаттык Чеки.Торг сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Азыр болсо күндүн башка окуялары жөнүндө кыскача. Испанияда шаршабеден тартып коронавирустан каза тапкан дээрлик 27 000 маркумду эскерүү үчүн 10 күндүк аза күтүү жарыяланды. 5-июнга чейин коомдук имараттарда желектер жарым-жартылай түшүрүлүп турмакчы. Падышалыкта Европанын көпчүлүк өлкөлөрүндө эле вирустун жайылышы басаңдап баратат. Улам бир жерде карантиндик чектөөлөр алынууда. Пандемиянын очогу эми Латын Америкасына жылды. Коронавируска кабылгандар боюнча дүйнөдө АКШдан кийинки 2-орунда келаткан Бразилияда шейшембиде инфекциялангандардын жалпы саны 391 000ге жетти. 24 500 бейтап COVID-19-дан көз жумду. Перу, Чили, Эль-Сальвадор жана континенттин башка жерлеринде вирусту жугузуп алгандардын саны өсүүдө. Дүйнө жүзү боюнча акыркы статистикага ылайык 5,6 миллион киши коронавируска туш болду. 350 000 киши оорунун кесепетинен көз жумду. Ал тапта дүйнөлүк метеорологиялык уюм быйыл жай өзгөчө ысык болоорун жана коронавирустун жайылышы менен адамдардын ден соолугуна олуттуу кесепетин тийгизиши ыктымал экенин эскертти. Мисалы, АФП агенттиги белгилегендей, аптапта кондиционерден чыккан аба эпидемия учурундагы санитардык сунуштарга карама-каршы келет. Шаршембиде Гонконгдун ар кайсы жеринде кайрадан нааразылык акциялары тутанды. Бул ирет катышуучулар Кытайдын улуттук гимнине акаарат келтирүүнү кылмышка теңеген мыйзам долбооруна каршылыгын билдиришти. Полиция калемпир кошулган газ чачыратып элди кууп таркатууга аракет көрдү. Түшкө карай бери дегенде 17 киши арасында 2 өспүрүм кармалганы кабарланды. Жаңы жободо өзгөчө статустагы аймактын мектептеринде Кытайдын улуттук гимнин жаттоо милдеттүү болушу керек деп айтылган. Бардык адамдар жана уюмдар тийиштүү учурларда гимди аткарышы керек деген талап коюлган. Документ жактырылса, гимди мазактоо же кыянат пайдалануу үчүн айыптууларды 3 жылга чейин эркинен ажыратуу же $6,000 чейин айып пул өндүрүү каралган. Шаардын мыйзам чыгаруучу органы долбоорду 2 жана 3 окууда кабыл алса, июнда колго салынышы мүмкүн. Бейжин ушул тапта Гонконгдун улуттук коопсуздугу тууралуу мыйзамды кабыл алууга кам көрүүдө. Ал долбоорда карантин чараларына карабай шаарда митингтерге алып келди. АКШ президенти Дональд Трамп Твиттерде сөз эркиндигин чектеп жатат деп айыптады жана президент катары андайга жол бербесин айтты. Анын алдында социалдык түйүн Трамптын Твиттердеги билдирүүлөрүнө так эмес экенин эскерткен белги кое баштаган. Шейшембиде президент почта аркылуу добуш берүүнү сындап, бул шайлоонун жыйынтыгын бурмалоого алып келет деген мазмундагы 2 твит жазган.
Бул билдирүүлөрдүн этегинде почта менен добуш берүү тууралуу фактыларды билип алгыла деген өзүнчө жазуу чыккан. Ал шилтемени басканда Трамп далилдери жок эле бурмалоолор тууралуу айтып жатканы жазылган. Twitter мындай кадамга Трамптын бул тармак аркылуу жалган маалымат таратып, оппоненттерине орой чабуул коюп келет деп сындагандардын чакырыктарынан улам барган. Буга чейин Twitter Америкалык конституцияга ылайык ар бир колдонуучу өз пикирин эркин айтууга укуктуу экенин, Трамп эрежелерди бузбаганын айтып келген болчу. Тажик бийлиги үйлөнүү тойлорун өткөрүүгө убактылуу тыюу салды. Озоди радиосунун маалыматына караганда, Дин жана улуттук салттарды тескөө комитети орозо айы аяктагандан бери баш кошуу үлпөттөрүн өткөрүүгө көптөгөн арыз түшө баштаганын билдирди. Бирок эпидемиологиялык абалдан улам азырынча андай массалык иш-чараларга уруксат берилбейт. ЗАГСта никеге турууга болот, бирок коноктордун саны чектелүү болууга тийиш. Кошуна өлкөдө расмий статистикага ылайык жылына 80 миңдей жуп баш кошот. Ар бир 6-чы неке ажырашуу менен аяктайт. Карантин маалында Алматы шаарынын четинде кызыл китепке киргизилген ак илбирстер пайда болду. Жаныбарларды коргоочулар бери дегенде 3 илбирсти атайын датчик менен жабдылган камерага тартып алышкан. Алматынын чоң көлү жайгашкан ал аймак адатта жөө сейилдегенди жакшы көргөн шаардыктарга толуп калат. Азыр болсо туристтер үчүн жабык турат. Зоологдор бул көрүнүш ак илбирстер жалаң бийик тоолорду байырлашат деген мифти төгүндөйт жана адам баласы жаныбарлардын табигый айлана чөйрөсүн бузуп жатканын далилдейт дешет. Для нас это как бы возможность, в том числе и для Табиатты коргогон жамаат үчүн кырдаалды жакшы жагына өзгөртүү, урбанизация процессинде фаунанын кызыкчылыктарын эске алуу, ак илбирстерди уникалдуу экосистеманы сактап калуу үчүн жаңы ыкмаларды сунуш кылууга жакшы өбөлгө түзүлдү. Снежного барса ради сохранения вот этих вот уникальных экосистем. Жапайы жаратылышты коргоочулар жаныбарлардын жок болуп бараткан бул түрүн коргоого кошумча чара көрүүгө үндөшөт. Адистер дүйнө жүзүндө 10 миңге жетпеген ак илбирс калды дешет. Казакстанда бул сейрек жаныбардын саны 150-гө, Кыргызстанда 300-500гө жетет. Сиздер Азаттык радиосунун жаңылыктарын көрдүңүздөр. Даярдагандар Айнура Жекши кызы жана Элиза Кененбаева. Саламатта калыңыздар.